Kur'an'da dağı, hadiste dağı kitap eylerinin etlerin anan kızların alana болады. Etlerin jeyiz, kızların emgeleyt alışalım. Emo kitap eyleri kim degende bular Yahudiler jana Hristiyanlar. Yahudilerin etlerin kaşer deybi? Oşol alar öğütte özlerinin dinine beken bolup soylat deydi. Oşon üçün azırkı dünyadagi көптөгөн et фирмалардын көбү еврейлерге таандык экен. Бирок ошону тактап коюш керек, кошер болуп турганыңызда жесеңиз дурус. Анан христиандардыкында кичине проблема бар. Ошого чубак ажы дагы Европага чыкканда кошер деп жеген. Самолетто дагы бизак тамак кылганда, Европага учканда, Америкага учканда, Кореяга учканда ошо кошер деп заказ кылып жеген. Жесе болот. Ал эми христиандарга келгенде кичине проблема бар. Себеби христиандар диндерин жакшы карманбай коюшуптур. Өзлөрүнүн китептеринде айтылгандай кылып сойбойт экен. Анан көбү христиандар жана динсиз болуп кеттир. Анан ошого эгерде католик же болбосо православ боло турган болсо, чыныгы католик жана кемпирлер барат го базар күнү тияка, бизде православдар, Европада католиктер. Православтар Папа Римскийге баш ийбейт. Папа Римскийге кимдер баш ийет? Католиктер гана баш ийет. Алар өзлөрүнчө. Эми католиктер менен православтар биздин ахли суннада Матурини Аш'ари дегенде муътамат ошо экөө. Ахли китап дегендер. Андан башка баптисттер булар вахабилер. Алардын вахабилер, бузулгандары. Алар кирбейт. Эми ошол баптисттердин сойгон эти жараксыз. Жеңге болбойт. Анан ага вахабилер салып, алардын эти адал, Экинчи маселе. Сизге суроо. Булар үч кудайга сыйынат, алар мушриктер десеңиз, ошо мушриктердики дурус болгон. Себеби ошол үч кудай деп сыйынып, алардын намаз, Тооратты бузуп, Тооратты жарабай калгандан кийин Иса алейхиссалам Инжил менен келген. Анан Инжил бузулуп, христиандар болбой калгандан анан Куран келген. Ошо Куранда ошо экөөнүкүн жесеңер болот. Эми кээ биркилер бир саясат кылып айтышат да, мурдагы таза баягы Иса пайгамбардын мезгилиндегилердики дурус болот. Иса пайгамбардын жанында жүргөндөр жана Мусанын жанындагилердики дурус болот десе, андай эмес маселе. Пайгамбарыбызга Куран түшкөндө ошо аз ошонун заманындагылардын айткан. Ал заманда уже бузулуп бүткөн болчу. Ошого христиандардыкынан абайлаш керек дагы, эгерде өтө кыйналып атса, ошол кошерди жесе болот. Анан дагы бир мисалды айтайлы. Эгерде христиандардын чиркөөсүндө союлган болсо, өтө бир муктаждык боло тургансы мүмкүн. Чиркөөсүндө союлса, алар ошол чиркөөсүндө атайын өзүнүн динине карап сойгон болсо, анда ошо дурус болот. Болбосо эң жакшы балык салып алып келип жей берген. Жакшы, ошон үчүн христиандардын кыздарын